Президент Садыр Жапаров 24 февральда үй бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү үрп-адаттарын тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койгон. Бул өлкө жарандарынын социалдык, экономикалык жашоо деңгээлин жогорулатууга багытталган, ошондой эле диний ырым-жырымдарды, үрп-адаттарды жана коомдук руханий абалына терс таасирин тийгизүүчү башка иш-чараларды өткөрүүдө ысырапкорчулукту болтурбоо максатын көздөйт. Мына ушул биз алдыда ушул багытта коомдук ишмер Касымалиев Досунбек агайыбыз менен кененирээк сөз кылабыз. Биз менен бирге болуңуз. Агай, саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Мына биз жогоруда айткандай эле, мына ушул ысырапкорчулукту жоюуга багытталган жарлык президент Садыр Нуркожоев Жапарынан жарлык чыгып, ал мына биздин жарандардын көптөгөн колдоосуна ээ болду десек болот. Ошол эле учурда мына социалдык тармакта дагы көптөгөн колдонуучулар өзүлөрүнүн ой пикирин билдиришип, колдоо алышты десек болот. Анан ушул боюнча сизден дагы сурайлы деп турабыз. Мына ушул жарлык боюнча өзүңүздүн ой пикириңизге токтолуп кетсеңиз, бул канчалык деңгээлде бүгүнкү күндө маанилүү? Эми сөз келгенде сөздү айтпаса сөздүн атасы өлөт деп коет кыргыз элибизде. Бул менимче убагында деп айтылып атышат, бирок керек болсо президент Садыр Жапаров баягы бийлигине күчтөгөндөн кийин эле ушул жарлыкты кабыл алса дагы кеч болмок эмес да. Анткени деген кыргыз эли, кыргыз өлкөбүз, мамлекетибиз ушу эгемендик алгандан баштап ушу 30 жылдык убакыттын ичинде өтө тескери нерсени, башка бирөөлөрдү туурап, кандайдыр бир тескери батыш өлкөлөрдөн келген тескери диний агымдардын же болбосо ар кандай секталардын дагы ошолордун таңгуланган баалуулуктарына дагы элдин оогону кадимкидей азыр билинип атпайбы? Тескери диний агымдарга. Анан ошонун ичинде бул ысырапкорчулук боюнча президенттин жарлыгы өтө убагында, өтө туура болду. Анткени ел, кыргыз эли, мамлекетибиз азыр дүйнөнүн алкагында алып көргөндө 21-жылында, мына 2022-жылдын жашоосун жашап атабыз. Дүйнө мамлекеттери кандай деңгээлде, кандай өнүгүүдө, кандай экономикалык жетишкендикте болуп атат дагы, бейиштей жерибизде, бейиштей көлдөрүбүз, бейиштей тоолорубуз туруп, акар көк муздун суунун башында туруп, бирок биздин светтен жанакы баягы таңсыктык болуп атканы, элдин турмушунун начар болуп атканы, кыргыз элиндеги баягы колунда алы күчтүү баары, улан кыздарыбыздын баары керек болсо жаш өтүп калганда 20 жылдан 25 жылдан бери Россияда жүргөндөр, чет мамлекетте жүргөндөр бизде аябай көп болот. Эгерде баягы өзүбүздүн өлкөдө баары жакшы боло турган болсо, эмне үчүн башка өлкөдөн барып бакыт издеш керек да? Ошон үчүн ушул ысырапкорчулук жөнүндөгү жарлык өтө туура болорун менимче элдин колдоосунда өтө сөз кетти. Элдин өзгөчө карапайым эл муну колдоп атат. Анткени эмне үчүн? Мисалы үчүн бирөө президент өзүнүн оозунан чыккандай болуп, бирөө 5 жылкы сойсо, колунда жок 1 жылкы. Бирок ошо колунда жок адам үчүн 1 жылкы дагы союш бул өтө кыйыныраак. Анткени мына мен өзүм жакында эле ушул 10 күнгө жете элек биздин да бир жакындарыбыз өтүп кетти. Ошол барганда эми туугандарыбыздын колунда жок чындыгында инилерибиздин. Анан баягы баарыбыз чогултуп неме алганда, ошондо кадимкидей баягы ага тууган чогулткан тыйын өзгөчө баягы мезгил жаш, эт ашабыз деп кыргызда бир жакшы сөз айтып коет. Ушундай мезгилде азырчы. Анан ошондо кадимкидей билине да. Мен муну менен эмне айткым келет? Эгерде муну колдобой турган болсок, анда биз эртең мамлекет катары жок болорубузга барабыз. Анткени ысырапкорчулуктун дүйнөнүн өнүккөн мамлекеттеринин баарында тең ысырапкорчулукту өтө мындай тескери көрүнүш катары кабыл алат экен да. Мисалы үчүн өнүккөн мамлекет ошол эле Турцияны ала турган болсо, алардын үйлөнүү тойлору же болбосо жаманчылык же болбосо ушундай чогулганда таптакыр башкача нерсе экен да. Анткени ошол жерден жашап, ошол жерден келип, ошол турмушту көргөн өзүнүн улан кыздардын айткандары боюнча, ошо түрк туугандарыбыздын айткандары боюнча алып караганда, мамлекет өнүгүш үчүн ысырапкорчулукту эл өз колуна алыш керек экен. Эми президент жарлыкка кол койду. Менимче жети област тең, жети дубан тең. Ошол эми бизде көпчүлүккө азчылык дайын баш ийет да. Карапайым эл бизде өтө мындай көпчүлүктү түзөт. Ошон үчүн ашыкча чыгымдын кереги жок. Өзгөчө ошол айттым го, бизде бир жаманчылык болгондо Баткенден ушу куда сөбөктөр келген, алар айтты. Эгерде ушундай жаманчылык чыккан жерде борекинтип бизде мал союла турган болсо, ал жерге барып топурак салбайт дейт эл. Көрдүңөрбү? Көп жерде колго алыптыр да. Эми азыр бүт 7 областтын
Муга эми жалгыз эле президенттин жарлыгы аздык кылат. Муну деген ошол областтын жетекчилери, райондун жетекчилери, айыл өкмөттөр, айыл башчылар, анан ошол элдин ичиндеги оозунда сөзү бар адамдар мунун баарын колго алып туруп элге туура түшүндүрө турган болсо, эми жаманчылык болуп атканда бизде кыргыздар акыркы убакытта тойдон дасторкондун жасалгасы тойдукунан өтүп кетти да. Тойдун жасалгасынан өтүп кетти да. Бул өтө туура эмес да. Анткени бизде баягы мурдуңа ченеп бышкыр, баягы жылкыңа ченеп бышкыр, мурдуңа ченеп бышкыр деген бир жакшы сөз бар. Алыбек алына жарашат. Биз өзүбүздүн мурунку салттарыбызга эгер кайта турган болсок, кыргыз эч качан ысырапкорчулукка барган эмес. Табиятка дагы мындай каниет, мындай кара ниеттик кылган эмес. Ошол ата бабабыздын салтыбыздан чыгып кетип, бирөөлөрдү туурагандан, анан ошол туураганыбыздан ашып кеткен үчүн ушул акыбалга келип атабыз. Ошон үчүн жарлык өтө убагында болду. Менимче кечирээк болду. Эрте эле кылыш керек болчу да. Сөзүңүзгө аралчы агай, мынакей ошол президент өзүнүн жарлыгын чыгарарда дагы кайрылуу жолдоду. Анда баягы өзүнүн жашоосунда ошол акыркы болуп өткөн, баягы башынан өткөн оор кырдаалда дагы мисал келтирип өттү. Чынында баягы сиз жогоруда айтып кеткендей, мына ошол байларга кээ бир карапайым эл теңелим деп карызга батып калган дагы учурлар кездешип атат да. Анан ушул нерсени баягы эл, ошол эле коомдук ишмерлер, ошол эле тарыхчылар муну чындыгында аябай колдоп атышат. Бирок муну баардыгыбыз бир жапа-тырмак колго алып, баарыбыз киришкенде гана баягы мунун максатына жетебиз го деген ойдобуз. Эми мындан аркы кадамдар ушул эл тарабынан кандай болуш керек? Менимче баягы көч жылды да, муз ордунан жылды деп коет. Жабылып турган булактын көзү ачылды. Эми мисалы үчүн жабылып турган булактын көзү ачылганда суу ылайланып чыгат. Балыры болот, баткак болот, аралаш, анан акырындык менен тазаланат да. Бул деле ошол процесс болуш керек. Анткени жалгыз эле телевидение аркылуу эмес, керек болсо 7 дубанга атайын агит бригада жүргүзүш керек. Анан ошол жерден ысырапкорчулуктун ошол агит бригада болобу, же болбосо бир атайын даярдалган топ, ал жерде мына биздин баягы манасчыларыбыз бар, төкмө акындарыбыз бар, баягы эмне болсо дагы акындын жүрөгү менен өтөт. Ошол маданият кызматкерлерин, ошол элдин ичинде баягы кадыр баркы бар. Мисалы үчүн биздин жапжаш төкмө акындар азыр илгерки төкмө акындардын деңгээлине жетип калгандар. Ошолордун сөзү менен баягы жүрөккө жете турган жалпак тил менен жеткиргенди колго ала турган болсок, анан буну деген президент кол коюп койду деп эле областтын жетекчилери же болбосо өкмөтүбүз, же болбосо жогорку кеңешибиз кайдыгер боло турган болсо, бул баягы ордунан жылбагандай болуп, баягы машина буксовать эткендей болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн жапа тырмак колго алып, бүт 7 дубанга, эгер мен Кыргызстан аз эле кичинекей эле мамлекет да. Эгер биз чындап чын жүрөгүбүз менен каалай турган болсок, 3 айдын ичинде элдин бир 90-95%-nin макулдугун элдин өзүнүн оозу менен айттырып койсо болот. Ал үчүн баягы башталган ишти таштап койбош керек. Башталган ишти алдыга карай жылдырыш керек да. И ошол нерсени элдин жүрөгүнө жеткире турган нерсени ошол мамлекет башында турган ажообуз жол баштап бергенден кийин калган командасы эң биринчи ошолор баягы үлгү көргөзүш керек да, үлгү көргөзүш керек. Анан бул эми жакшылык менен эле чыгым эмес да, бул жаманчылыктар чыгым эмес, бизде жакшылыктар да көп чыгым болот. Өтө туура эмес нерсеге кетип калдык да. 30 жылдык ушу эгемендик мамлекетибизде тескери кеткен нерсе бул азыр элдин ичиндеги мындай араздашуу, бирин-бири чукулоо, бири-бирине туура эмес мамиле кылуу, иштеп аткан кишини көрө албастык. Бул кыргыз бир мындай бир колуна алып, ошону бир мындай бир багыт кылып алгандай болуп атат да. Мунун баарын токтото турган учур келди. Эми баягы менин өлкөм, менин мамлекетим, менин президентим, менин ажом деген нерсени ар бирибиз жүрөгүбүзгө бир кабыл алып, ушул мамлекетке жапа тырмак баягы ар ким өзүнүн салымын кошуп, бирөө сөзү менен, бирөө иши менен, бирөө жасаган кыймыл аракети менен жазала турган болсо эле, Кудай буйрса, менимче 3 айдын ичинде баарын тең ордуна коюп койсок болот. Именно ушул ысырапкорчулук боюнча.
Түшүнүктүү ага, эми мына ошол президенттин баягы чыгарган жарлыгы тууралуу сөз кылып атпайсызбы? Эми өзү дагы ошол баягы бул боюнча карама каршы пикирлер да чыгат. Мен билип турам, баягы азчылык көпчүлүккө баш ийет деп өзү дагы ачык эле айтты. Анан биз баягы кыргыз эли намыскө келет эмеспизби? Анан ошол той аштарды бергенде баягы түштөндүрүү деген дагы нерсе бар. Өзүңүз дагы жакшы билсеңиз болот. Ушул жаатында дагы кандай бир пикириңизди айтат элеңиз? Ең туура суроо болду. Мен бул жөнүндө мынтип айткым келип атат. Ушул түштөндүрүү маселеси эң биринчи биздин баягы байыркы элдин каны бар, мен аябай жакшы көргөн ат баш элинен, нарын жеринен башталды түштөндүрүү. Анткени ал жакта мал көп экен, ал жакта баягы бийик тоолуу жерде күчтүү тамак жебесе, эт жебесе адам өзү негизи жанакы кан басымы түшүп кетет экен. Баягы ошон үчүн булар баягы күчтүү тамакка жеп көнгөн, анан малдын эмне үчүн көп мал союлат дегендин бир жообун айтып коеюн. Ат башыда Кыргызстан боюнча алып караганда жердин кенендиги, жердин көптүгү, территориясынын баягы чоңдугу боюнча ат башынын эли аз болгону менен жери көп экен да. Бүт Кыргызстан менен салыштырып алып келгенде, бүт Кыргызстандын баягы рамкасында алып келгенде, карап көргөндө. Ошон үчүн ал жакта мал көп. Анан бир бул кандай болуп бир мисалы үчүн илгери жакшылыкта болобу, жаманчылыкта болобу? Мен мисалы үчүн пайгамбар жашынан өтүп калган адаммын, бирок ошол кечөөкү жашообуз кандай эле, бүгүн кандай болуп, бүгүн кандай ысырапкерчиликке чыгымга баратканыбызды азыр көз алдыбыздан өткөзүп атабыз да. Аны жонторусу менен карапайым эл эле көрүп атат. Ошон үчүн ушул ат башылык туугандар, нарындык туугандар ушул түштөндүрүүнү ушулар баштады эле. Эми ушулар өздөрү токтотуш керек да. Өздөрү кайра үлгү көргөзүш керек. Ошо ашырапка бул чыгым экен. Анткени ушул Кудага барып бир жакшылыкка барышып, анан кайра жолдон келатып этин ыргыткан убакыт болбодубу? Анткени ысык күнү жана чогулган эт, пакетке салынган эт Бишкекке чейин жетпейт да. Алар жөн эле узатып ийбейт да. Мисалы үчүн барып туруп эле ал жерде коносуң, анан мисалы үчүн 10-дон 15ке чейин керек болсо 20дан ашык түштөндүрүүлөр болду да. Анан баягы башкаларга тең элебиз деп кийин Түштүккө да өттү, Таласка да өттү, Чүйгө да өттү, өзгөчө көлдүктөр биз да колдой баштадык. А мунун баары туура эмес экен. Мен андан көрөкчү ошол чыгымды ошол өзүнүн кызына, өзүнүн күйөө баласына ошол үйлөнгөн 2 жашка бир шарт түзүп койсо болбойт беле? Ошондой ажырашуулар балким деген аз болмок. Баягы кыргыз болгон расходун чыгымын жасап койду дагы, эртең 2 жаш үйлөнө келгенде же жумуш жок болсо, же бирөө Россияга кетип калса, биякта калып, тияктагысы эми жаштык деген ал деген бирөөгө кызыгат. Ажырашуулар канча болду? Үйлөнүүдөн ажырашуу көп болуп атпайбы? Ошонун баары тең бул ушул тиги ысырапкорчулуктун бир өзүнүн негизи ушуну да түзүп атат. Ошон үчүн мен уялбай эле айтып атам, ушул түштөндүрүү маселеси бул дагы өтө чоң чыгымдарга алып барып атат. Өтө мындай, мисалы үчүн бир жерге барганда 15 жолу түштөндүрсө, бир жерге барганда 3тү да жасай албайт да. Көрдүңөрбү? Мына нааразычылык өзүнөн өзү чыгат да. Биз мынтип элек анан сөз ичинен өздөрү айтпаса дагы ошол Куда сүйөк. Ичинен барган туугандарынан баягы абысын аңдышкан жок деп сеникинде мындай болгон деген кичинекей сөздөн ал кийин тутанып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн ошол түштөндүрүү маселесин дагы кескин эле токтотконго керек болсо элден мен мындай бир инициатива кылгым келип атат. Президентке кайрылуу кылыпчы. Ошол жакшылыкта дагы жанагындай өтө көп ысырапкорчулукту, түштөндүрүүнү кескин эле токтото турган дагы бир жарлык чыгыш керек деп ойлойм. Рахмат ага. Эми мына ушул жарлыктын түпкү максаты ысырапкорчулукка жол бербөө деп жатпайбы? Анан негизи эле мына ушул сиз жогоруда да өзүңүз баса белгилеп айтып кеттиңиз. Ошол негизи эле илгертеден бери эле ошол баягы түштөндүрүү деген нерсе жок болчу да. Бул кийин эле нерсе, кийин эле пайда болду. Эми азыр баягы эл ушул ысырапкорчулукту багытталган жарлыкта баягы бир эле жамандыкта кабыл алынган нерсе экен деген сыяктуу кабыл алып атат да. Муну баягы той аштарда дагы баягы чектөө койсо болот да. Жок, муну баягы башталган иштин аягы ысырапкорчулук, азыр эле айтпадым, жаманчылык менен эле болуп аткан жок да. Жакшылыкта андан көп ысырапкорчулук болуп атпайбы? Ошол 2 жаш үйлөнүп аткан, анан 2 тарап Куда сүйөк өздөрү эле чечип койсо болот. Мисалы үчүн менин бир иним Алайдан келин алды. Алар 2 Куда сүйлөшүп алып эле,
қалың берішпей эле андан көрөчү ошол эки балага шарт түзөлдү эле бери жактан бир 12-13 киши барып кызды алып кетти. Эртеси кудасы өп келди. Ошондо эшик төрүндө көрүштү, сүйлөшүп алышса дагы эки жаш жапжашнакай жашап атат. Мына бул өзүм көргөн нерсе. А мында карап келгенде намыстан анан тигил эмне дейт, анан бул эмне дейт, мунун баарын тең ташташ керек. Эл эмне дейт дегенде ташташ керек. Ага тууганын астында намысыбыз жок болуп, уят болуп калабыз деген ташташ керек. Азыр бир үйдүн жарыгы бирөөгө тийбек деген кыргыздын жакшы сөзү бар. Ал мындай бир ошол ашыкча чыгымдан эртең күнү эле ошол эки жашка, эң биринчи ошол үйлөнүп аткан эки жашка тиет. Ошол жаманчылык чыккан үй бүлөнүн өзүнө тиет. А эгерде алардын артындагы колдоосу жок болсо, тиги дүйнөсү мындай азыраак болуп карапайым турмуш жашап жүрсө, кантип жашайт ал тиги артында калган бала бакырасы, небере чөбөрөсү. Анан кыргызда бир япондордун бир жакшы макалы бар экен. Ата энеси иштеп, баласы чалкылап жата турган болсо, неберелери кайры сурап калат депчи. Биз ошону кылып атпайбызбы? Эмне үчүн биз акыл эсибиз боюнча, баягы билим деңгээлибиз боюнча, өзүбүздүн ой жүгүтүбүз боюнча кыргыз эли бир да элден кем эмес. Керек болсо ашып кетет. Андан сырткары Кудай Таала бизге ушундай бир бейиштей болгон керемет жерди, керемет көлдөрдү, керемет тоолорду берген. Ошол жерде биз табият менен жуурулушуп, ата бабабыздын салтына кайтып, наркыбызга түбүбүздү карап, ашыкча чыгымды токтотуп, кошуна мамлекеттерге, дүйнө жүзүнө кыргыздын жакшы нерсесин көргөзө турган учур келди. Ошол эми баягы президенттин жарлыгы дагы бекеринен болуп аткан жок. Ошон үчүн түп көтөрө колдоого алуу бул азыр элибиздин мойнундагы милдет. Рахмат ага, эми мына ошол жарлыкты ишке ашыруу ушул мамлекеттик кызматкерлер дагы бир жон териси менен сезип, ошол эле милиция кызматкерлери, ошол эле мугалимдер баягы жалпы журтка түшүндүрүү иштерин жакшы жүргүзсө, мунун баардыгын биз буюрса колго алып, бул жарлык дагы өз максатына жетет деген ойдобуз. Эми ушул боюнча жалпы элге болгон кайрылууңуз болсо. Урматтуу калайык калк, урматтуу элибиз, президентибиз Садыр Жапаровдун ушул ысырапкорчулукка жасаган кадамы, жарлыгы эң туура жарлык болду. Баягы иш болгон жерде сөзсүз кемчилик болот. Сөзсүз кемчилик болот. Кемчилик болбойт иш жүрбөгөн жерде. Анан президентти баягы жерден алып көргө, ар кандай бут тосуулар, ар кандай жаман сөздөр аябай көп болуп атат. Мунун баарын токтото турган учур келди. Андан көрөкчө аркы жээк, берки жээктебей, түндүк түштүккө бөлүнбөй, сен кыйын, мен кыйын дешпей, мамлекетти бир туура жолго алып кете турган учур келди. Ошол нерсени жалпы эл өзүбүз колго алып, жети дубандын ынтымагы бир болуп, баягы бир жеңден кол бир жакадан баш чыгара турган болсок, өзүбүздүн жашообуз өзүбүздүн колубузда. Кыргыз элинин. Кыргыз эли үчүн эч ким күйбөй турганын бул эгемендик алгандан бери көргөздү. Евразиялык биримдиктеги мамлекет эле мына Казакстанга канча жүк ташуу машинелерибиз кире албай, чыга албай атат. Россиядагы мигранттардын тагдыры эмне болуп атат? Ушунун баарын ойлоно туруп, бир күч болуп, президентибизди түп көтөрө колдоп, ысырапкерчиликти токтотуп, баягы күнөө кылган адам Кудай менен касташат деген сөз бар. Ошол күнөө тескери иштин баарын токтото турган учур келди. Анткени мамлекетибиздин эртең бар же жок боло турганы азыр элибиздин колунда. Ал бийликтеги адамдарда эмес, же болбосо укук коргоочу, же болбосо милиция, прокурор, тиги СМБда эмес. Азыр жалпы элдин колунда да. Ошон үчүн баягы чабылып аткан арыкка таза суу кетиш үчүн, ачылган булактан таза суу чыгыш үчүн мамлекет өзүнүн ордун, дүйнөлүк деңгээлде өзүнүн ордун Кыргыз өлкөсү, Кыргыз мамлекет табыш үчүн ошол бийлик менен элдин ортосундагы ажырым токтоп, бир багытка кете турган учур, эң учурда турабыз. Баягы керек болсо баягы жардын кырында турат мамлекетчи. Ошон үчүн баягы муну түшүнө билгендер, муну ойлоно билгендер көрүп атат. Анткени кандай диний агымдар биздин азыр арабызда жүрөт. Кандай тиги батыштан таңууланган баалуулуктар, ар кандай секталар арабызда жүрүп атат. Ушунун баарын ойлонуп, баягы өз киндигибизди өзүбүз кесип, мамлекетти сактап кала турган нерсе бул ошол президентти колдоо, анан ошол жана жарлыкты туура түшүнүү, туура кабыл алуу. Анан кыргыз деген мындай эл да, мындай бир жүрөгүнө жете турган жылуу сөз айтылса, кыргыз элиндей эл жок. Кыргыз эли тоону томкоруп берет.
Ошон үчүн бизде бир эмес 3 жолу революция болду. Ошо революциянын эмеси да ушул ысырапкорчулуктан болду да. Туура эмес нерседен болду да. Теңсиз бийлик жүргөндөн болду да. Эми ошол эл менен чечишип, Кудай буйруса кум терибиз колубузга тийип атат, бир жылыштар кетип атат. Бирок экономически биз азыр оор нерседебиз, сырткы карызыбыз чоң. Ошонун баарын жапа-тырмак колго алып, жана төлөнө турган налогтун баарын убагында төлөнүп, мамлекет каалап аткан нерсени эл колдой ала турган болсо, биз өз жүзүбүздү, өзүбүздүн мамлекетибизди дүйнө алкагында, дүйнө ааламында кыргыз баягы буга чейин эле көргөзүп келген. Кыргыз ким экени, мисалы үчүн көчмөндөрдү бир эмес 3 жолу көчмөндөр дүйнөсүн көргөздүк. Бул Алтай цивилизациясын көргөздүк, мамлекеттин 2200 жылдыгын көргөздүк, Манастын 1000 жылдыгын өткөрдүк. Мындай нерсени бир дагы тегерегибизде мамлекет жаза алган жок. Анан биздин тарыхыбыз деген тетирек түпкүрдүү болуп атпайбы? Мисалы үчүн кошуна эле Россиянын мамлекети 1300 жылдык тарыхы, бир боорубуз болгон казактардыкы бир 600 жылдын тегерегинде айтылып атышат. Биздикиндей бай тарыхы бар, жанагындай 6000дик, 7000дик, азыр уже 8000дик тарыхыбызды айтып атышат. Аны биз айтып аткан жерибиз жок да, кыргыздар мактанып. Биз дүйнөлүк баягы Кытайдын архивинен, Индонезиядан чыгып атат, Европанын мамлекеттеринен чыгып атат биздин ким болгонубуз. Ошол күчтүү каганатындын башында турган эл жоголуп кетпеш үчүн, тарыхтын бүктөмүндө калбаш үчүн жана ысырапкорчулугубузду токтотуп, бир эл баягы астыбызга баса турган жолубузду туура аныктай турган учур, анан эл менен бийликтин ортосундагы ажырымдын токтой турган учуру келди деп мен бир баса белгилеп айтып, ошо элимден суранып кетет элем. Айткандарыңыз бардыгы кабыл болсун. Агай, мына келип бизге маек коюп бергениңиз үчүн рахматыбызды айталы. Президентибиздин жарлыгы дагы буюрса алдыдагы күндөрү ишке ашып, эл муну туура колдоп, туура кабыл алып, баарыбыз жапа-тырмак келишебиз деген ойдобуз. Рахмат сизге. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз жогоруда президент Садыр Жапаровдун үй бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү, үрп адаттарын тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыгы тууралуу кененирээк сөз кылдык. Биздин студиянын коногу коомдук ишмер Касымалиев Тоосунбек агайыбыз болду. Ал эми сиз көргөн Ала Тоо 24 маалыматтык каналында маанилүү маек программасы жүрдү. Алдыда биз албетте өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан акыркы маалыматтар менен программабызды улантабыз. Биз менен бирге калыңыздар.